Саламатсыздар урматтуу мекендештер, 15 майга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Депутат мага демектен атасынын атын койсун, бирок Манаска тийбесин. Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов алкоголдук продукциянын аталышына улуттук баатырлардын атын колдонууга каршы чыкты. Ал айрым мыйзам актыларга өзгөртүүнү сунуштаганын, бирок экономика жана коммерция министрлиги мыйзам долбооруна атайын талдоо талап кылганын белгилеген. Манас Семетей Сейтек деп аталган алкоголдук ичимдиктердин курамын эмес, аталышын өзгөртүүнү сунуштап жатам. Бул ишканалар мага демектен атасын же баласынын атын коюп алышсын. Болгону руханий башатыбыз болгон Манас эпосундагы оң каармандардын атын пайдаланбасын, деди Икрамов. Ошондой эле ал айрым алкогол чыгарган ишканалар үч илтикти коргогон мыйзамдарды этибарга албай продукцияга эпостогу аталыштарды колдонгонун белгиледи. Бул алкоголдук продукциялар чет өлкөлөргө экспорттолот, алар Манасты коньяк катары таанып жатат. Бул улутту мамлекетти шылдыңдоо. Мамлекетке идеология керекпи же ичкиликтен түшкөн арзыбаган акча керекпи? Бул ар намыс маселеси, деди эл өкүлү. Эл өкүлү маселе боюнча протоколдук тапшырма берүүнү айтып, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлгө алуусун өтүндү. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Бейшеналиевдин ишин иликтөө үчүн түзүлгөн комиссияны жоюу сунушталды. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ишин иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссияны жоюу сунушталды. Бул сунушту Жогорку Кеңештин бүгүнкү 15 майдагы жыйынында депутат Кубанычбек Самаков айтты. Ал билдиргендей, депутаттык комиссияны түзүүнү демилгелеген Жусупбек Коргонбай уулу мандатын тапшырып кеткендиктен комиссия маалымат алуу үчүн эч кимди сурай албай жатышат. Депутат Улукбек Ормонов кесиптеши Самаковдун сунушун сынга алып, ансыз да 7-чакырылышта дээрлик бардык депутаттык комиссиялардын иши аягына чыкпай жатканын белгиледи. Түзүлгөн депутаттык комиссия ишин улантып чекит коюшу керек. Айтылган күнөөлөр жалган болсо жалган деп айтышы керек, чын болсо чын деп ачыкка чыгарышы керек. Демилге көтөргөн Жусупбек Коргонбай уулу бул маселе боюнча кеткен жок. 7-чакырылыштагы депутаттык комиссиялардын ишин жыйынтыгы чыкпаганы өкүнүчтүү. Бир гана комиссиянын жыйынтыгы чыкты. Эми түзүлгөн комиссияны жоёбуз дегенге келдикпи, деди ал. Эскерте кетсек, буга чейин Жусупбек Коргонбай уулу министр Алымкадыр Бейшеналиевди коррупцияга айыптап чыккан. Анын демилгеси менен министрдин ишин иликтей турган депутаттык комиссияда түзүлгөн. Бейшеналиев анын айткандарын төгүндөп, депутатты сотко бергенин билдирген. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маектеринин биринде Коргонбай уулунун айткандары боюнча кеп кылып министрдин акча жегени аныкталса, ал жазага тартылаарын билдирген. Кийинчерээк маекке толуктоо киргизилип, президенттин депутаттын айткандары ырасталбаса, ал да тиешелүү жазага тартылаары тууралуу билдирүүсү кошулган. Көп өтпөй Коргонбай уулу депутаттык мандатын өз эрки менен тапшырган. Садыр Жапаров Малайзиянын премьер-министрин чоң салтанат менен тосуп алды. Бишкекте президент Садыр Жапаров менен Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимдин расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Өлкө жетекчилери протоколдук иш-чаралардан кийин кеңири форматтагы сүйлөшүү залына өтүштү. Анын жүрүшүндө мамлекет башчы эки өлкөнүн ортосунда 1992-жылы дипломатиялык байланыштар түзүлүп, кызматташууланып келе жатканын белгилеген. Малайзия экономикасынын өнүгүүсүнүн модели жана жетишкендиктери Азия жолборсу наамына татыктуу болгондугун билебиз. Бул модель башка өлкөлөр, биздин аймак үчүн көрүнүктүү үлгү катары болуп саналат. Өз кезегинде Кыргызстан да келечекте өзүнүн өнүгүү жолунда Борбор Азия эл бирси болооруна тилектешмин, деди өлкө башчы. Ошондой эле президент малайзиялык ишкерлерди инвестиция салууга чакырып, ал үчүн бардык шарттар түзүлгөнүнө токтолду. Мындан тышкары ал Кыргызстан диний чөйрөдө кызматташууга кызыктар экенин айткан.
кен жайында 2 жаңа Liebherr экскаватору чогултулду. Көлөмүнүн чоңдугуна байланыштуу кен жайга бөлүк болуп жеткирилген 2 жаңа Liebherr экскаваторун кумтөрдүн адистери курап чыгышты. Жаңа экскаваторлардын ишке кириши менен тоо кен жумуштарынын көлөмүн арттырууга, келечекте техниканын токтоптурууларын минималдаштырууга шарт түзүлөт. Ошондой эле капиталдык ремонтко кеткен чыгымдар кескин азайтылат. Тагыраак айтканда, ар бир экскаваторду тейлөөдөн каражат үнөмдөлмөкчү. Мындан тышкары, ишкананын адистери 2010 жылдан бери иштеп келе жаткан 2 Liebherr R9350 шавел экскаваторлорун толук капиталдык оңдоодон өткөрүштү. Алар толугу менен чачыратылып, кайра чогултулган. Ремонтко муктаж бардык тетиктери оңдолуп, айрымдары жаңысына алмаштырылган. Өндүрүүчү компаниянын сунушуна ылайык, Liebherr экскаваторлорунун иштөө мөөнөтү 100 000 жумушчу саатты түзөт. Бул экскаваторлор белгиленген чектен ашкан жана өз убагында аткарылган капиталдык иштер алардын кызмат мөөнөтүн узартууга жана келечекте өндүрүштү ийгиликтүү колдонууга мүмкүндүк берет. Министр Бообеков июндун ортосуна чейин сел коркунучу сакталаарын билдирди. Кыргызстанда сел коркунучу июнь айынын ортосуна чейин сакталат. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев жогорку кеңеште өлкө аймагында болуп жаткан табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча жүргүзүп жаткан иш-чаралар жөнүндө маалымат берип жатып билдирген. Министр алдыңкы күндөрү дагы бир аптадай жаан-чачындуу аба ырайы болоорун белгиледи. Жакынкы күндөрү аба ырайы бир көлөп бир жумадай күн жайт. Биздин божомолубуз боюнча июндун ортосуна чейин сел коркунучу сакталат, деди Бообеков. Маалыматка караганда 20 апрелден тартып өлкө аймагында 125 өзгөчө абал катталды. Алардын басымдуу бөлүгү Ош жана Жалал Абад облусунда. Табигый кырсыктан бир адам каза болуп, сел 100дөн ашуун малды агызып кеткен. 330дан ашуун турак үйдү сел каптап, 160 чарбалык курулуштар, 26 социалдык объекттер зыян тарткан. 121 чакырым автоунаа жана чарбалык жолдор, каналдар, ички чарбалык арыктар, 11 автоунаа жабыркап, 435 гектар айдоо аянтын сел каптады. Мындан сырткары 20 ички чарбалык көпүрө жарактан чыккан. Министр селдин кесепетин аныктоо иштери уланып жатканын кошумчалады. 11 майдан өшөрлөп жааган жаандан улам Жалал Абад облусунун айрым аймактарында сел жүргөн. Дарыяларда жана сайларда суунун деңгээли көтөрүлүп, автоунаа жолдорго кум шагылып толуп калган. Өзгөчө кырдаал министрлиги учурда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатканын маалымдады. Кыргызстан Малайзия түз аба каттамын ачуу талкууланды. Кыргызстан менен Малайзия эки өлкө ортосунда түз авиа каттамдарды ачууну талкуулоодо. Бул тууралуу бүгүн Садыр Жапаров Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим менен сүйлөшүүдөн кийин билдирди. Анын айтымында аба каттам ишке кирсе, туризм, соода, экономикалык, транспорттук жана логистикалык өнөктөштүк өнүгөт. Кыргыз-Малайзия биргелешкен комиссиясынын ишин жандандыруу маселеси дагы көтөрүлөт. Аталган комиссиянын жанданышы эки тараптуу кызматташууга жаңы дем берерин тилектешмин, деди өлкө башчы. Анвар Ибрагим Борбор Азия боюнча сапарын алкагында Кыргызстанга келген. Бишкектин вице-мэрлери жумушка автобус менен келишти. Бишкек шаарынын вице-мэрлери Мирланбек Байгончоков жана Рамис Алиев жумушка автобус менен келишкенин көрсөтүштү. Буга чейин муниципалдык кызматкерлер аптанын 2 күнүндө коомдук транспорт менен жүрөөрү маалымдалган болчу. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар.
Шакиев Австрияга расмий сапар менен жөнөп кетти. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Австрия Республикасына расмий сапар менен жөнөп кетти. Расмий сапардын алкагында төрага бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрүп, анда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланары күтүлүүдө. Ошондой эле Шакиев Австрияда, Чехияда жана Словакияда жашаган мекендештер менен да жолугушат. Төраганын депутаттары Элдар Абакиров, Рысбек Атажанов, Гуля Кожокулова, Шайырбек Ташиев, Миргүл Темирбаева жана парламенттин аппаратынын жетекчиси Алайбек Алымбаев коштоп кеткен. Милиция Бишкекте 400дөн ашык чет элдик студенттердин иштеши токтотулду. Бишкек шаарында билим алып жаткан чет өлкөлүк студенттердин арасында жеткирүү кызматтарында иштеп, мобилдик транспорттарды колдонгондордун жол кыймылынын эрежелери, чет элдик жарандардын өзүн алып жүрүү тартибин сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жыйынтыгында 400дөн ашык чет элдик студенттердин иштеши токтотулган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен маалымдашкан. 12 апрелден бүгүнкү күнгө чейин милиция тарабынан Бишкек шаарынын аймагында ишмердүүлүктүн ар кандай чөйрөсүндө иштеген чет өлкөлүк аныкталып, Кыргыз Республикасынын аймагында жашоо же иштөө эрежелерин бузгандыгы үчүн 225тен ашык протоколдор түзүлгөн жана 1,248,500 сом өлчөмүндө айыппул салынган. Бишкекте күйүүчү майлоочу майды уруксатсыз сатуу боюнча күн сайын рейдтер жүрүп жатат. Бишкектин 1-май районунда күйүүчү майлоочу майлардын уруксатсыз стихиялуу соодасын жоюу боюнча рейдтер жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу мэриядан маалымдашты. Акимчиликтин кызматкерлери райондун салык кызматынын жана МАПтын өкүлдөрү менен биргеликте Профсоюз көчөсүндө, Фучук көчөсүнөн Костанай көчөсүнө чейин рейд жүргүзүштү. Рейдтин жүрүшүндө күйүүчү майлоочу майларды мыйзамсыз соода кылган 3 пункт аныкталып, укук бузуулар жөнүндө кодекстин 434-беренесине ылайык жалпы суммасы 9000 сомдук протоколдор түзүлдү. Рейдтер күн сайын жүргүзүлүүдө. Жаңа үйдүн көрүнүшү кандай болуп жатат? Соц тармакта курулуп жаткан жаңа үйдүн видеосу тарап жатат. Өткөн жылдын октябрь айында Садыр Жапаров президенттик администрациясынын жаңы имаратынын курулушу аяктап калганын билдирип, ага аталыш тандоо боюнча сурамжылоо кылган. Анын жыйынтыгында ынтымак Манас Ордосу деген аталыш тандалган. Президент Бишкектин борбору автотыгынга толуп кеткенине байланыштуу жаңы ак үй куруу зарылдыгы чыкканын айткан. Бир эле президенттик имаратты эмес, бүтүндөй министрликтерди өйдө жакка көчүрөбүз деген ал. Энергетика министри Кыргызстанда энергетиктердин айлыгы 15%га чейин көтөрүлгөнүн айтты. Кыргызстанда энергетиктердин айлыгы 15%га чейин көтөрүлдү. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев Алото 24 телеканалына маек берип жатып айткан. Министрдин маалыматына караганда, кызматкерлердин эң негизги көйгөйү маяна маселеси болчу. Мен кайда барбайын, кызматкерлердин эң көйгөйлүү маселеси айлык маяна болчу. Буйруса энергетика кызматкерлери маянын айлыгын мурдагыга салыштырмалуу 15%га жогору алышат. Биз муну менен эле токтобойбуз. Айлык акы жылдан жылга көтөрүлүп турат, деди ал. Чүйдө жаран милиционер айымды өлөсүң деп коркуткан милиция үн катты. Чүй облусунун Ички иштер башкы башкармалыгы белгисиз жара милиционер айымды өлөсүң деп коркутуп сөгүнүп жатканы тартылган видео боюнча үн катты. Маалым болгондой, быйыл 1-апрелде Аламүндүн райондук милициясынын кызматкери аял киши УКМКга арыз менен кайрылып, АК аттуу жаран артынан түшүп сөгүп кемсинтип жүргөнү тууралуу арыз жазган. Аталган факт Ысык Ата райондук милициясында каттоого алынып, териштирүү иштери башталган. Териштирүү учурунда милиционер айым менен АК аттуу жаран буга чейин Сокулуктагы мектептердин биринен таанышканы аныкталган. Ал мектепте мугалим болуп иштеген. Аталган жаран милиционер айымга көзү түшүп, көңүлүн алууга аракет кылган. Бир нече убакыт өткөндөн кийин ал милиционер айымдын артынан түшүп сөгүп кемсинтүүгө өткөн. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен АК аттуу жаранга укук бузуулар кодекси боюнча протокол түзүлүп, аталган жаранды жоопко тартуу үчүн материалдар Ысык Ата сотуна жөнөтүлгөн. Ошондой эле учурда аталган жаранды милиционер айымды өлөсүң деп коркутуп сөгүп жатканы тартылып, социалдык тармактарга тараган видео боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Анын жыйынтыгы менен аталган жаранга мыйзамга ылайык чара көрүлөт.